Бер жерге айда, жерге кызым. Жерге айдабайсың. Жерге айдасаң жакшы жүрөт. Жаман. Жер жаманбы? Айдайм ошак айдай. Mesela машинага отуруп каласыздар, мына кээ бирде маршрутка эмелерге чыкканда, маршрутка чыкпайм дейт. Неге? Көзүм жаман, уялам дейт. Кадимкидей эме кылат да, анан көчөдөгү больницада жүрсөк, мен көзүм жаман, эмне мени ары бери жетелеп атасыз дейт да. Эми ошо кыргыз эли менен ошо суранганым эле ошо кызымды Кудай буйруса, ошо аман эсен айык кетсе, ошо Алла шифасын берип. Ошо мен оорусам мейли, мен оорусам, өлсөм мейли, кете берейин. Ушул кызымдын келечекте ушу көздү көрүп, кийин ушул күйөөсүнөн, төркүнүнөн басылмагандай болуш керек да. Эсиле ошо врачтар алып барганда ошо көрөт, эми жазат калган Кудай буйруса операция кылабыз да. Эми тоок бул көз эме болбойт десе, мен анда өзүмдүн көзүмдү бергенге даярмын да. Донорлукка бергенге даярмын мен. Анткени бул өзүмдүн кызым. Мен кызым келечекте мен атам көзүм ушундайбы деп жүрөгүмө катуу тийбеш үчүн мен көзүмдү бергенге даярмын да кызым үчүнчү. Вертолет. Вертолет бекел. Бейшемамбетов Талантбек аттуу жаран биздин дарегибизге кызынын ооруганы тууралуу айтып, жардам сурап кайрылган. Кененирээк чоо жайын билүү үчүн барып күбө болдук. Тагдырдын сыноосуна кабылган Талантбекова Асенат жакында 7-ге толгону турат. Атасынын айтымында ал төрөлгөндөн кийин оң көзүнө ак чел түшкөнүн байкашкан. Дарыгерге көргөзгөн соң 3 жашында болбойт, 6 жашына келгиле деп жиберип коюшкан. Кийин 6 жашында барышса кеч болуп калды. Эрте келиш керек болчу деп танып кетирип салышкан. Ал эми азыр айла таппай кайрымдуу элден жардам сурайт. Операциясына болжол менен 800 000 сом керектелерин айтып, андай суммадагы акча өзүндө жок болгондуктан жардамга муктаж болуп турган чагы. Бул кызым 2016-жылдан бери төрөлгөндөн жылдары ошо көзүндө эмеси жок эле мурун. Анан кийин эле бул 3 ай вакуумда жатты. 950 грамм болуп төрөлүп калган. Кийин вакуумда жатып эле 3 айдан кийин, вакуумдан чыккандан кийин где-то 2 айдан кийин көзүн ачпай жатты да. 3 ай дегенде көзүн ачты, ошондо мындай иненин көзүндө болгон эле бир чел кабык ушул пайда болуп калган да. Анан ушул чел кабык бара чоңойуп эле, анан 3 жашында эмеге алып бардык, жалга окулистке алып барсак эле, бул көрүп туруп эле муну оңой эле алып коебуз деген да. Оңой эле, бул азыр наркоз көтөрө албайт, бирок жүрөгүндө тешиги бар деген да. Анан 6 жашка чыкканда алып келдилер dedi. 6 жашында алып барсак деген силер кечигип калыптырсыңар деп бизди эме кылбай койду да. Байке өзүңүз айтпалысыз билесиң? Жок. Биз силерди тааныбайбыз, биз кечигип калдыңар деп. Анан ошо менен алышып жүрөбүз. Күндөн күнгө көзү оорулошот. Күндүз сестренкамдын балдары менен алаксып ойноп эме кылып жүрө берет. Бирок кечинде кадимкидей өчүргүлө светти, жарыкты өчүргүлө, телевизорду өчүргүлө деп ушинтип ыйлайт. Жарыктан оор экен. Жарыктан кечинде уже түнкүсүндө. Анан көзү ушундай болуп кып-кызыл болуп шишип кетет кээ бирдечи. Кызыл болуп шишип, көзүнөн жаш агып, эч ача албай калат да уже. Ушалап эле ушинтип. Башы да ысып кетет аябай. Денеси ысыбайт, башы эле. Аябай кыйналып кетет да. Анан эми окулисттерге алып барып эме кылып атабыз. Анан могу түрктөргө да алып бардык. Алып барсак эле ошо айтты. Ушу чел кабык аябай тоңк экен депчи. Тоңк экен, мунун асты риңдеп бараттыр, уже күнөөлөп депчи. Экинчи көзүнө өтүп бараттыр уже. Биз ага барганда ага чейин бул очкиси жок эле да. Анан баргандан кийин эле көрүп туруп эле ошо жалдын эмеси айткан да мурун врачы. Эки көз тең уже көрбөйт экен депчи. Эки көз тең көрбөйт деп салган да бизге. Ал врачтар өлөт даярдангыла деп койгон да, уже башына тээп бараттыр депчи. Бизге ошентип эле койду да. Анан эмне кыларыбызды билбей, анан ошо түрк алып бардык, Чакмак деген клиникага алып барсак эле, анан көрүп туруп эле бул көзү көрөт экен деди да. Бул көзү көрөт, бул көзүн операция кылабыз деди. Анан срочно эме очкини жазып берди, очки таккыла деп. А то мынтип карачы да кыйшайыпчы. Телевизор көрсө да мынтип карап, бирөө сүйлөшүп атса да мынтип алып карап ушинтчи да. Анан очки алгыла деди, очки алып бердик. Анан бул көзүн ошо эме кылып салабыз деди, алып салабыз деди да. Ошо эле жарабай калыпты депчи. Оң көзүндө? Оң көзүн алып салабыз деди да алчы. Анан неге десек, болбой калыптыр, уже асты күнөөлөп кетти деди да. Анан ошо биринчи суммасы 200 000 деди да. Мону алып тазалаган эле. Анан 45 күн күтөсүңөр деди. 45 күндөн кийин
негизи көргөнгө ошондой операция жасалат да, көрүш үчүн. Көрүш үчүн. Жок, алар эме кылбайбыз дейт. Жанагындай пластмасса эле салып коебуз дейт. Типа көзгө окшогон эле эме салып коебуз дейт да. Мындай көздүн ордуна эле мындай эле көзгө окшогон эле эме салып коебуз. Бир жак көз менен жүрөт дейт да. Анан общий сумма ошо 800 000 деп акча айтты, жана айттым го. Анан эми бизде андай сумма жок да. Операция кайерде жасалат экен ошондо? Турциядабы? Бул операция жок, көп эле мага комментарий жазатып келгендер айтып атат. Бул жерде да кошуна эже жазатып келиптир, баласынын көзү, эки баласынын көзүн жазатып келиптир, эгиз балдарын. Анан ошо Андижанга жазатыптыр да, Өзбекстангачы. Өзбекстан. Анан Ташкенттин өзүнө кымбат дейт. Ташкенттин өзүнө барбай эле койгула дейт. Ошо Андижанга баргыла дейт. Ошол жак укмуш дейт эле. Баары ичинде дейт, бүт условиясы менен дейт. Тамак да алып кирбейт экенсиң, тамакты өздөрү берет дейт. Муну дейт, оңой эле дейт. Ал эжеге да көрсөттүм да, мына ушундай челгабык көзүм кызым басып кеткен десем, ой коркпой эле алып бара бер дейт. Вообще күчтүү экен алар дейт. Бир күндө эле операция кылат, бир күндө эле чыгарып берет дейт. Көпкө кармабайт дейт да алар. Анан колдон келсе ошол жакка алып бар дейт. Бияктарын сен Кыргызстандан эме кылбай эле кой дейт да. Анан көчө ошо Үсеновага барганда көрүп, ошо жардамчысы көрүп айтты. Анан ал түрктөрдү айтты да, силин неге соо турган көзүн эме кылгантасыңар депчи, жулдургантасыңар депчи. Бул өзүнүн көзү да депчи. Муну жөн эле тазалап эме кылат деди да. Челгабын алат деди. Бирок бизде азыр орус отпускада деди да. Ага запись кылып жазылып койгула деди. Хорошо деп запись кылып жазылды магачы. Анан бүгүн ошо УЗИнин кагазын берген. УЗИге барып тартырып, диагнозун белгиле депчи. Чтоб эмне көрөбү дальнейшем же көрбөй калабы ошонусу белгиле дегенде. Ал эми аялы менен кызы 4 жаш кезинде ажырашып кетишкен. Себеби аялымдын колунда болгондуктан кедейсиң дегенчелик карабай эки балага деле кайыл болуп башкага тийип кеткен дейт. Башында Кудайга шүгүр жакшы эле жашап жүргөнбүз. Башында үйлөнгөндө биринчи сүйлөшкөн жигитиби ошону унута албай эле жүрдү да. Жашоолор өтүп атты. Мен ал кезде хостоварда иштечү элем, грузчик болуп. Анан ошо хостовардын артында квартирада жашачу элек. Башында көңүлү жок болуп эле, эптеп эле үйгө келсем каалаган убакта кетип калат, мага айтпайчы. Кетип калат, кечинде келет. Анан анда балдар төрөлө элек кез болчу да. Анан эч эле көңүлү болбой жүрдү. Анан балам төрөлүп калды. 8 июлда балам төрөлүп калды. Бул улусу кичүүсү ошондо? Бул кичүүсү. Улусу 3 класс, апам колунда да, Орловкада. Анан балам төрөлүп калды. Анан баламды алып алып да канча кетип жүрдү качып. Мен сен жашабайм деп, көңүлүм жок депчи. Анан баланы алып алып, мен канча квартиралардан барып алып келип аттым. Байкуш балам эчтекеси каралбай, курсагы ачып көчөдө жүргөндөр канча алып келип үйгө баланы өзүм эле бер, келе өзүм эле багайын. Сен кетсең өзүң кет. Балдарды убара кылба, кыйнава. Жок деп анан ошо акыры кызым төрөлдү. Кызым төрөлгөндө эле салба колуңа өзүң кызым. Өкө тең кесире болуп төрөлдү да. Анан кровощение болуп кан көп кетип калды. Анан ошо чыккандан кийин эле, больницадан чыккандан кийин эле где-то бир канча 4 айдан кийин бул торолуп уже эме этип калган жан. Бул кичинекей эле болуп төрөлгөн, алаканга батчу да мындай эле. 950 грамм болуп төрөлгөн. Анан бул уже көзү ачылып, кичине эме болуп калганда бешикке оролуп калган кезде анан ортодо түшүнмөстүк болду же билбейм ошол. Өзү ушундай кеткиси келдиби. Анан ошо жигитин унута албай эле үйдөн кетти. Мен кетем, жашабайм деди. Талагың бер деди. Анан ошентип болбой эле сурап туруп алды, талак бер депчи. Анан каяка барасың, эки баланы кантип таштайсың? Жок. Мен алсам баланы алып кетем, бул кызды албайм деди. Анан аңгычак болуп эле туугандарына чалыптыр, туугандары келди. Эжелерим баары тең мындай бай турган эмелер да. Мен колумда жок кедейм, ошондо эле басынтып берчү да мени, жашоодо эле басынтып эле бул кедейге эмне тийип алдың депчи. Анан туугандары келди, келгенде эле кызды алып кетебиз деди. Анан балдарды ташта, көтүңө пояс кылып деп ошентип да. Көчүңө пояс кылып эмне аласың буларды? Сен жашсың, төрөп аласың деп. Ошо менен кетти. Ошондо 4 айлык, 4 айлык кезинде өсүп атасыздар. Бул ошондо кичинекей болчу да, вообще. Балам да кичинекей болчу анда. Анан ошентип кетишти. Анан арадан бир келди. Келип балдарды көрүп кетейин деп. Анан апам көрсөтпөй коюптур, жок депчи.
Ал эми өзү азыркы учурда унаа жууп иштейт. Жумушу бирде болсо бирде болбой иштеген акчасынын баардыгы азык түлүккө, кызынын дарысына кетет. Жашаган жери бир бөлмөлүү жер там болгондуктан үйдүн ичи муздак экенине күбө болдук. Ага азырынча 1,5 миң сом төлөп келет. Аны үйдүн ээси жардам катары баасын кемитип койгон. Эми квартира кышында бул эже хозяйка эже жерде маңдай хозяйка жашайт. Ал ошо эже мен Москвага кетем, ошол квартираны карап, үй жакты карап турду. Ошо квартираны эжеге да Алла ыраазы болсун иншалла ошо 1,5 түшүрүп арзандатып, биздин жашообузду түшүнүп ошо 1,5 кылып берди да. Анан өзүм азыр ден соолукка байланыштуу мен өзүм да геморрой болуп, өзүмдө аябай кан көп кетип калат. Мен да ажаткана уборныйга барганда белим да ооруйт, кыржадам. Анан мындай оор жумушка жарай албай калгам да. Убактылуу азыр автомойкада иштейм мен, чынын айтканда. Эми автомойканыкы жамгырда болбой калат, күн ачыкта кээде болот, кээде болбой калат. Эми ал автомойкадан тапкан акчаң, мисалы үчүн күнү бир жакшы дегенде 1,5 миң 2 миң таап келесиң, анын продуктуңа кетет. Кызымдын күндөмө дарысын алып берем, жана көзүнө тамызган капелька, анткени аны түрктөр жазып берген да, кагаздары деле бар менде, ошо капелькаларын. Аларын алып берем, продуктуга кетип калат. Кышкысын бул квартира суук эле, чынын айтканда. Анан ошон үчүн өткөндө бир күн жатам деп бул биякта аябай жөтөлүп ооруп калды. Азыркыга чейин деле ооруп, ошо тамагын байлап койгом да. Канча болду бияка жашап атканыңыздар? Бияка жашап атканыма кетет канча бир 4 ай болуп калды. 4 ай болуп калды. Кышкысын эмне кылып дейсиздер? Эми кышкысын эми айла жок, эми башка квартирага барсаң деле кымбат да. Башка квартирага барсаң 6-7 миңди айтат. Анан эми бияк 1,5 миң сом шүгүр кылып эле жашап атабыз иншалла. Көп түкүрсө көл болот демекчи жалгыз бой атанын кайрымдуу элден үмүтү чоң. Жардам берүү үчүн төмөнкү реквизиттер жана байланыш телефону